Муштумун түйүп дөбө жака кезеди. Чүрүшкөн сөөктү муштум дүрбүнүн көзүндө ойноктоду. Эми дал ушул үн менен Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармаларын угууга болот. Белгилүү журналист Эрнест Кыязов залкар жазуучунун китептерин аудиого айлантты. Бул иште эч кандай коммерциялык максат болгон эмес. Жарандар YouTube'тан уга алышат. Аудиокниги деп Google'дан запрос кылсаң, толтура аудиокнигалар чыгат, аудиокитептер. А бизде саналуу гана да. Анан мен ойлодум, муну үчүн кимдир бирөөгө айтып деп, анан кандай бир кагаз-кугаздарды толтурбай эле бир жасап көрсөм кандай болот деп, анан бул ушундай бир Айтматовдун жанагы 10 китеби, өзүнчө бир китептери чыкпадыбы, анан өзүмчө кыялданып, шыктанып ушунун баарын аудиолоштурсам кандай жакшы болот эле деп ошол ой менен аягы ишке ашты. Мына Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармалары аудиолоштуруп, өзүнчө YouTube каналда дагы угуп ыраазычылык билдиргендер болуп атат. Чыгармалардын аудио топтому Билим берүү жана Илим, Маданият, маалымат жана туризм министрлигине берилди. Алар усулдук колдонмо катары пайдаланса болот. Долбоорго Лондондогу Айтматов академиясы жана ишкерлер колдоо көрсөткөн. Ар тараптан колдоо, жарнамалоо сыяктуу баягы бөлүктөрүнө жардам бердик. Айтматов чыгармаларын брайл шрифтине которуу, бардык чыгармаларын аудиолоштуруу сыяктуу баягы социалдык долбоорлорду карап атабыз. Ошондой эле 25 дисктен турган топтом Дүлөйлөр жана Азиздер коомунун китепканасына берилди. Мында залкардын чыгармаларынын аудиолоштурулган варианттары бар болчу. Эми алардын катары Эрнест Кыязов үн коштогон материалдар менен толукталды. Аудиону мейли жолдо, мейли үйдө болбосун угууга болот. Азыркы заманда биздин китептер чындыгын айтканда көлөмү боюнча өтө ыңгайсыз да. Жана допустим плеер дегенди чөнтөккө салып коюп, анын ичине толтура китептер батат памятине жараша. И любой жерден автобустан кетип баратып, троллейбустан үйдө бир иш кылып атып, багыны чөнтөгүңө салып же мойнуңа илип коюп кете бересиң, уга бересиң. Өтө ыңгайлуу. Көз Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун адистештирилген китепканасында 24 миңден ашык китеп бар. Алардын арасында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы көрүүгө болот. Тилекке каршы залкар жазуучунун Брайл ариви менен бетме-бет Биринчи мугалим жана Жамиля повесттери гана жазылган. Ал эми анын калган чыгармачылыгы, калган эмгеги менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар негизинен аудио форматта таанышышат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 170тен ашык тилине которулуп, миллиондогон нуска менен өз окурмандарын тапкан. ЮНЕСКО аны эң окумдуу авторлордун катарына кошкон. Улуу ойчулдун жарыкчылык менен кош айтышканына 12 жыл болду. Бирок эмгектери залкарга экинчи өмүр тартуулоодо. Айтматов ааламдашуу заманындагы адамзаттын көйгөйлөрүн Танабай, Сейде, Эдигей, Дүйшөн өңдүү катардагы каармандар аркылуу ачып бере алган. Мен бир ойлодум эле, бир жаңы заман менен жараша бир унтулуп азыраак окулабы, өзүнүн бир руханий мааниси кичине да бир азаябы десем, менин оюмча азыркы заманда анын китептери кандайдыр бир жаңы кырлар менен көрүнүп, ошол кездеги көтөргөн проблемалары мына азыр ачык айкын көрүнүп атат да. Адамды кандай адам катары кандай болуш керек депчи. Айтматов инсан, табият, жаныбарлар темасына кайрылган. Адамдын адамдык сапаты баарынан бийик тураарын белгилеген. Кыштактагы каармандар менен кылымдын көйгөйлөрүн көтөргөн инсан. Көзү тирүү болсо 12 декабрда 92ге чыкмак. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Талантбек уулу, ЛТР, Бишкек.